көрдүк. Бул New TV телеканалынын New TV патруль программасы. Аталган көрсөтүүдө патрулдук милициянын жумушу жана жол эрежелерин бузган айдоочулар чагылдырылат. Программаны даярдаган Алтынбек Кубанычбеков билдиргендей, тартип сакчылары тарабынан жүргүзүлгөн рейдтерде көбүн эсе мас абалында эреже бузгандар, автоунаа башкаргандар кармалат жана анын көбүн жаш улан кыздар түзөт. Ушул бир жумада бир 3-4 күн рейд кылабыз да, кечки саат 6-дан эртеңки 6-га чейин. Анан ушул пятница, суббота күндөрү жаш балдар, жаш кыздар дагы клубтарга барып көп эс алышат. Ушул учурларда мас абалында роль башкарып аябай көп түшөт да. Ушул 2 күнүн ичинде эле бир жок дегенде бир 5-6 окуя болот ушундайчы. Баш бербей, ызы-чуу салган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Бишкек шаары боюнча милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынан билдиргендей, 2020-жылдын январь айынан тарта бүгүнкү күнгө чейин мас абалында унаа каражатын башкарган 199 жаран кармалып, 2 жол кырсыгы катталган. Бул айдоочулардын автоунаасы айып пул төлөөчү короо жайга токтотулуп, ал эми айдоочуларга айып пул өндүрүлгөн. Негизинен эле ушул спирт ичимдиктерин ичип мас абалында автоунааны башкарган айдоочуларга Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 128-беренесинин биринчи пунктуна ылайык жеке жактар үчүн 17.500 сом, ал эми юридикалык жактар үчүн 55.000 сом айып пул өндүрүлөт. Бул жөн гана автоунааны спирт ичимдиктеринен ичип мас абалында айдаган айдоочуларга карата. Эгерде спирт ичимдиктерин ичип мас абалында автоунааны айдап, андан сырткары коомдук коопсуздукка коркунуч алып келип же башка жол кырсыктарын туудурса, анда бул айдоочуларга карата дагы да жазанын түрлөрү күчөтүлөт. Азыр биз болсо ушул атайын эксперимент жасап көрүүнү туура көрдүк. Нурайымдын жашы болгону 16 жашта. Негизи мыйзам боюнча 14-беренеге ылайык жашы 18-ге жете элек уул кыздарга спирт ичимдигин сатууга болбойт. Ал эми азыр болсо Нурайым ушул Кулатов көчөсүндө жайгашкан дүкөндөргө барып алкоголдук баягы спирт ичимдиктерин алып көрөт. Аны дүкөнчүлөр сатабы, сатпайбы, аны көрөбүз. Можно маганда 200 сомдугу барбы? О, жакшы вино деп атышкан, муну албайсың. Да. 195. 195. Бул эме деле болбойт да, мага нормально болобу булар? Кыздар вино ичет да. Подешевле, это 185 стоит. 180. А это 285 стоит. Жогоруда көргөзгөндөй биздин каарманыбыз 4 соода дүкөнүнө кирип, эксперимент жүргүзгөндө бир гана дүкөн спирт ичимдигин сатуудан баш тартты. Здрасте, у вас паспорт есть, Молотова будете? Без паспорта не могу продать. Негизи мыйзам боюнча 14-беренеде так көрсөтүлгөндөй алкоголдук продукцияны, сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди төмөнкү жагдайларда сатууга жол берилбейт. Спирт ичимдиктери мектептерде сатылганга болбойт, мектептерге жакын аймактарда сатканга болбойт, автобус, маршруткаларда сатканга болбойт, маданий уюмдарда сатканга болбойт. Анан жанагы дене тарбиялык, ден соолукту чыңдоочу же болбосо спорттук жайларда, ошол жайларда сатканга болбойт, тыюу салынган. Андан сырткары 18 жашка толо элек балдарга сатууга тыюу салынган. Ал эми 18 жашка чыккан чыкпаганын аныктоо үчүн ошол спирттик ичимдигин сатып жаткан тарап жарандардан өздүгүн аныктоочу документтерди талап кылууга милдеттүү. Бул өздүгүн аныктоочу документтер болуп, паспорт, аскердик билет, айдоочулук көлүктөр саналат.
Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында азыркы тапта өспүрүмдөр арасында спирт ичимдиктерин ичкендер жок эмес. Учурда өлкөдө аракечти алдын алуу жана жоюу маселелери көп каралбай, тийиштүү органдардын аракеттери анчейин натыйжалуу болбой жатканын баса белгиледи. Спирттелген ичимдиктерди ичкен балдар көп учурда үйүнө да батпайт, ата-энеси дагы андай балдар менен күрөшкөнгө дагы алдар келбей калат да. Себеби бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде ошо балдарды, өспүрүмдөрдү алкоголизациядан алып калыш үчүн мындай жакшы чаралар иштелип чыккан эмес. Алар бар болсо дагы жетишпейт да, жетиштүү эмес. Мындан эффективность жагынан дагы көп мындай жогорку деңгээлде эмес да. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.